Өкмөт коопсуз шаар боюнча бир катар мыйзам бузуулар үчүн айып пулдарды 300 сомго чейин түшүрүүнү сунуштады. 18 майда Жогорку Кеңештин укук коргоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети өзгөртүүлөрдүн концепциясын биринчи окууда жактырды. Негизги максаты оор кырдаалда элди ашыкча азапка салбоо экенин Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев билдирет. Бул безопасный город коопсуз шаар деп өзү айтор. Бул өзүнүн мындай айтканда эң негизги максатына жетти. Тартип орнолду. А бирок ушундай кичинекей штрафтарды алып койсок, бул элге жеңилдик болот. Ансыз деле мына экономикалык абал жакшы эмес. Элде акча мындай кыйын учурда турат азыр. А бул жок дегенде биз ошону акчаны бере албасак дагы ушундай окшогон нерселерди биз жокко чыгарып турушубуз керек да. Мына ошонун дагы бирден бир аргумент. Ага ылайык, эгерде айып пул салуу жөнүндө буйрук түшкөн күндөн тартып 15 күн ичинде төлөнсө, айып пулдун өлчөмү 50% эмес 70%га чейин кыскарат. Башкача айтканда, айып пулдун көлөмү 1000 сомдун ордуна 300 сом гана түзмөкчү. Биринчи категориядагы айыптар Бузуулар кодексинин 123 беренесинин биринчи бөлүгү, бул ылдамдык 10 километрден 20 километрге чейинки ылдамдыктан ашпаган айдоо кыймыл. Ошол эле учурда 121 Пирим 1 беренесинин биринчи бөлүгү, булар жанакы жол сызыктарын төбөлөп өтүү, жолдун каршы тилкесине чыкпастан, жана коопсуз аралык, ошол эле учурда биринчи катардан экинчи катарга жанакы жалпы сызыкты төбөлөп өтүү, стоп линиядан өтүп кетүү, жол чырагынын кызыл түсүнө өтүп кетүү. Бул кабар көпчүлүк айдоочуларды, айрыкча такси кызматында иштегендерди кубантууда. Анткени арасында бир күндө тапкан акчасын айып пулга гана төгүп бергендер дагы жок эмес. Коерго жер жок, келип эле асыл эле штраф салып атат. Эми биз эмне акчаны асмандан деле таппайбыз да. Биз деле мынакей бала чаканы багайлы деп кыйналып ошол жерден жумуштап келебиз. Ойноп келип койбойбуз да. Жумуштап келип коебуз. Аны ошого жөн эле кыйнап атат. Естественно поддерживаю. Ну что такое? Ну это же хорошо же. Ну надо стараться для народа. Штраф төлөйүн деп эле анан карыз болуп, анан бирөө аны унуждайт этип аткан жок да. Жол эрежесин бус деп, жол эрежесин бузбаш керек, штраф төлөбөш керек. Эми бир чети элдер үчүн жакшы, бир чети көп нарушение болуп кетиши да мүмкүн. Эми 300 сом, анан 500 сом деп нарушение кылгандар болот да. Надо уменьшать штрафы, потому что у людей работы же нету. Сейчас вот вы видите такое положение, тем более коронавирус и... Мыйзам долбоору күчүнө кирсе, адам өмүрүнө кооптулук жараткан жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пулдар тескерисинче дагы жогорулашы мүмкүн. Бул мас абалында руль башкаргандарга түздөн түз тиешелүү. Эске салсак, мындан 2 жыл мурун Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пулдар эселеп жогорулаган. Бул көпчүлүк унаа ээлеринин нааразычылыгын жаратып келген. Чолпон Бейшилен кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.